Biz sizler менен электр тогу мүнөздөчү биринчи чоңдук ток күчү менен тааныштык. Аны биз И тамгасынан белгиледик. Ток күчү. Так, 1 деген айттык 1 ампер болуп эсептелет. 1 ампер бул 1 кулон бөлүнгөн 1 секунд дедик. Өлчөөчү куралыбыз шарттуу белгисин жазып коеюн. Ампер метр болду. Бул биринчи. Эми экинчи мүнөздөчү чоңдукта керек бизге. Биз эми токтун күчүн кантип биз азайтып же көбөйтсөк болот? Мына ушуну биз токтолуш үчүн бизге экинчи чоңдук керек болот. Аны биз У тамгасынан белгилейбиз. Бул чыңалуу. Эми чыңалуу деген кандай? Муну биз кантип түшүндүрсөк болот? Мисалы, биз электр тогун көбүнчө суу менен салыштырабыз. Мына суу агыш үчүн биз сөзсүз кандайдыр бир бийиктиктердин айырмасы болуш керек. Мына могу жагы мен H1 деп коеюн. Бул туштуу болсо H2 болсун. Эгерде ушундай жогорку бийиктиктен ылдый карай түшө турган болсо, анда суу бир багыт боюнча агат дагы суунун агымы пайда болот. Эми биз ушундай эле ток агыш үчүн биз деле так ушундай кандайдыр бийиктиктердин айырмасына окшогон нерсени пайда кылышыбыз керек. Мына мен бул жерге дагы сызып коеюн мисалы. Мына эгерде биз H1 кичирейте турган болсок, мына H2 дейин. Бул жерде болсо суунун агымы биринчиге караганда азыраак болуп эсептелет. Себеби H1 бизде деңгээли кичинекей болуп калды. Эми ошондой эле биз токту пайда кылыш үчүн биз мурунда айтканбыз, сырттан сөзсүз бир таасир этишибиз керек. Ал үчүн бизге ток булактары керек болот. Ток булагы. Буякта биз электр талаасын пайда кылабыз. Электр талаасы. Мына могу жерде сууга кайрыла турган болсок, суу ылдый карай агыш үчүн бизге эмне себеп болуп атат? Суу агыш үчүн бизге сөзсүз оордук күчү деп коеюн. Биз билебиз, эми бул жердин тартылуу күчүнүн натыйжасында пайда болуп аткан, ошондуктан ылдый карап атат. А электр талаасында ушундай эле күч пайда болот. Ал күчтү биз мурунда айтканбыз QE деп. Q бул заряд, а E болсо бул электр талаасынын чыңалышы. Эми биз токту алыш үчүн мына могу эки жерден биз H1 дедик. Эми электр тогунда биз ушуга эле окшош, бул жерден жазып коеюн. Өзүнчө токту биз биякта φ1 деп койгон, бул токко тиешелүү, бул потенциал болуп эсептелет. Мына жерде φ потенциал. Ошондой эле H2ге тиешелүү болгон бул жерде φ2 булубуз, бул дагы потенциал. Эми бул жерден караганда, мисалы сууга келе турган болсок, сууда кеткенде сөзсүз бийиктиктердин айырмасы болуш керек. Аны табыш үчүн биз H1, H2 дейбиз. Ал эми ток агыш үчүн, электр тогун пайда кылыш үчүн сөзсүз ошондой эле биз дельта φ деп коеюн, бул потенциалдардын айырмасы φ1 минус φ2 болуш керек. Эми биз ток булактарында бул потенциалдардын айырмасын биз кантип пайда кылабыз? Муну пайда кылыш үчүн сөзсүз бизге электр талаасы пайда болот. Мисалы, ток булактарын алып көрөлү. Мисалы, биз пайдаланып аткан эле батарея. Мына буну алып көрсөк, батареянын бар жылы көрөбүз. Сөзсүз бир жагы плюс, а экинчи жагы болсо минус. Мына буну түшүнүшүбүз керек. Бул жагы мынакей, бул φ1, ал эми болсо φ2. Мына потенциалдардын айырмасын биз ток булактарына химиялык жол менен
пайда кылабыз. Эгерде потенциалдардын айырмасы φ1 φ2 бул бизге чыңалууну берет. Чыңалуу. А чыңалуу деген эмне? Чыңалуу деген бул электр тогун түзүүчү, электр талаасынын энергиясын мүнөздөчү физикалык чоңдук болуп эсептелет. Бул электр талаасы чыңалуубуз, бул электр талаасынын энергия жактан мүнөздөйт. Энергия жактан. Мына бул жерден могорки формулага кайрылачы. Бул формулага карасак, сөзсүз экөө потенциалдын айырмасы болуш керек. Эгерде потенциалдардын айырмасы φ1 барабар, эгерде φ2 болуп кала турган болсо, анда биздин чыңалуубуз 0. Анда бул жерде электр талаасынын энергиясы жок дегенди билгизет. Биз турмуштан деле байкайбыз. Могу биздин эле батареябыз. Батарея мисалы bir сутка болобу, же бир кандай убакыт өткөндөн кийин сөзсүз мунун энергиясы түгөнөт. Бул деле турмушта биз көп эле байкап жүрөбүз. Эми чыңалуунун формуласын биз кантип эсептейбиз? Чыңалуунун формуласын эсептеш үчүн чыңалуу муну электр талаасынын мынакей энергия болгондон кийин буякта энергия сөзсүз жумуш аткарат. Жумуш биз деле билебиз, мынакей жумуш аткарыш үчүн бизде сөзсүз энергия болуш керек. Ошондо мына жумушту ошол жылдырууга кеткен зарядка бөлүп коюшубуз керек. Мына бул негизги формулабыз болуп мына ушул эсептелет. Формула эсептелет. Эми бирдигин чыгара турган болсок, бирдиги анда жумуштун бирдигин билебиз, 1 джоуль. А зарядтык болсо 1 кулон. Эми биз турмушта джоуль бөлүнгөн кулон деп муну айтып отурбайбыз. Муну биз 1 вольт деп мына